Урматтуу мекендештер, жакынкы күндөрү Кудай буйруса Рамазан айы келип атат. Орозо, ачкачылык. Бул бизге эмне үчүн Кудай Таала мына ушул ачкачылыкты берди? Алдыңда тамагың турат, бирок аны жебейсиң. Карап эле отурасың да. Мындан не пайда бар да? Аллах Таала эмне үчүн бизге мына ушундай ачкачылыкты берип койду? Жөн эле бир ибадат кыл, же болбосо бир намазга окшогон бир ибадат берсе болбой беле? Сооп алыш үчүн, же болбосо бир ибадат кылыш үчүн, бир башка нерсе берсе болбойбу да? Эмне үчүн ушул ачкачылык? Тамагыңды же сууңду кармап турасың, аны иче албайсың. Же болбосо бир тамак бар, аны жей албайсың. Эмне эле болбосун, ал нерсени кыла албайсың да. Же болбосо өзүңдүн адалдан болгон аялың бар, ага жакындай албайсың. Буга эмне себеп? Албетте, биринчиден бул Аллах Тааланын өкүмү, бизге Аллах Таала өкүм кылып берген. Мындайча айтканда, исламдын рүкүндөрүнүн бирөөсү бул орозо кармоо. Ошол Рамазан айы келсе, орозону тутуу бул исламдын рүкүндөрүнүн бирөөсү болуп эсептелинет. Бул бизге парз, милдеттүү түрдө ар бир балагатка жеткен мусулман аял, мусулман эркек орозо кармоо милдеттүү болуп эсептелинет. Себептер аябай көп да, мунун себептеричи. Мен бир эле себебин айтайынчы, бул себеп мага аябай жагат. Анткени ошол себептерден улам инсан, адам баласы көптөгөн баягы шашкалактыкка, же болбосо ишинен чыгып кетүүсүнө, же болбосо жашоосу өзгөрүп кетүүсүнө бир себеп боло турган бир нерсе болуп эсептелинет да. Ал нерсе бул нафсини тарбиялоо. Ал кантип? Бүгүнкү күндө көп эле мечиттерде, көп эле жерден угуп эле жүрөбүз да, нафсини тарбиялоо депчи. Бирок эмне үчүн тарбиялаш керек аны? Жөн эле койсоң болбойбу? Нафси өзү тарбиясызбы? Деген суроо келет да. Албетте, буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай мааниде келет. Аллах Таала өзү сурап атат да нафсиденчи. Эй нафси, сен кимсиң, мен киммин деп сураса, ал нафси сен сенсиң, мен менмин деген жооп берген бир эр жүрөк, бир баатыр да алчы. Ал дүйнө, аалам, бүт баарын жараткан Кудай Тааланын ошол суроонун берүүсү өзү бир чоң бир мындай жооп бере албай турган бир суроо да алчы. Ошол нерсеге эрки, күчү жетип, сен сенсиң, мен менмин деп атат. Албетте, бул биз үчүн баягы пайда, биз үчүн мындай сабак болуш үчүн бул нерсени эскерип калтырып атат. Андан кийин аны өтө азаптады да, аябай азаптады. Анан жаханнамдын түбүнө салып койду. Өтө азапталды. Анан кайра сурайт. Сен кимсиң, мен киммин десе, дагы эле айтат да, сен сенсиң, мен менмин деп атат да. Таң калыштуу. Ушунчалык азапка дагы бул нафси чыдайт экен да. Мисалы, бул дүйнөдө эң коркунучтуу азаптардын бирөөсү түрмө. Түрмөгө кирип чыккандар деле чыкканда мындай сыймыктануу менен айтып атпайбы? Биз жап чыкканбыз деп атпайбы? Бул деле аны күч алдырып атат да. Ал нафси менсин деп атат да. Менмин деп атат, сен сенсиң деп атат. Ал деле аны күчөйтүп атат да. Андан кийин не кылды? Аны ачка калтырды. Эч нерсе берилбеди. Мындайча айтканда бардык нерседен ачка калды да алчы. Абадан болсун, суудан болсун, эмне нерсе болсо, ошо нафсиге эмне керек болсо, ошол нерсенин бүт баарынан мындайча айтканда тыйылды да, ачка калды. Ошондо кайра сурады Кудай Таала. Сен кимсиң, мен киммин десе, айтты, сен менин жаратуучусуң, мен жаралган бир алсыз бирөөмүн деді да. Мен бир нафсимин деди. Көрдүңүздөрбү туугандар? Бул жерде орозо бул нафсини тарбиялоонун айы. Бүгүнкү күндө көптөгөн инсандар мен деп атып, ошонун артынан көптөгөн бир ката иштерге кетип атат да. Менмин депчи. Анткени ал нафси ошол Кудайдын ордуна отургусу келет да. Мисалы, бир жакшы бир түшүмүңүз болуп калса, тала иштеткендер билет. Аны мен карадым дейт. Мен дары септим дейт. Мен суу койгон үчүн болду ал нерсенин бүт бардыгы. Мындайча айтканда Кудайдын ордуна өтүп алат да алчы, нафси. Кандай иштер болбосун, ал Кудайдын ордуна отургусу келет.
ошол нерсени сүйлөткүсү келет. Ошол үчүн баягы көп инсандар мен бул дүйнөдө турганда сен көп жакшылыкка жетип ал. Нафси, мен ушул жумушта турганда ушул жумуштарыңды бүтүрүп ал. Нафси, мен ушул жерде иштеп атканда сен бүтүрүп ал. Нафси, мындайча айтканда ал нафси деген Кудайдын ордуна отургусу келет. Ошонун айынан инсан баласы көптөгөн ибадаттан, көптөгөн жакшылыктардан, көптөгөн берекелерден кур калат. Ошол үчүн ошол нафсини тарбиялоо үчүн бул орозону берип койду. Алдыңда тамагың турат, жей албайсың. Алдыңда жакшы суу турат, муздак, эгер ысык аба ырайы боло турган болсо, муздак суу турат, жей албайсың. Көптөгөн нерселерден тыюу салынган. Ошол нерселерге баш ийип, сен ошол нерселерди аткарган болсоң, демек сен мусулмансың, сен ошол нафсиңди тарбиялап атасың. Демек сен туура жолдосуң деген сөз да. Ошол үчүн бул орозого даярданалы. Орозого даярдык бул албетте мусулмандын милдети. Бул да болсо ушул орозонун биринчи себеби деп айта алабыз иншалла. Кийинки видеолордо дагы мына ушул орозо тууралуу айтып бермекчибиз.